УКМК Сурахматовтан кармалган себебин айтты. Садыр Жапаров чегара жаңжалында өрттөлгөн Максат айылынын эли менен жолукту. Баткендин чегарадагы айылдарынан 140 бала ысык көлгө эс алууга кетти. Саламатсыздарбы? Күндүн жаңылыктары менен Бизон медиа порталынын айтмакчы программасынан таанышып алыңыздар. Кызматта Айперишин Кулова. УКМК Сурахматовтан кармалган себебин айтты. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов коррупция жана мыйзамсыз байуу фактысы боюнча кармалды. Эске салсак, экс-мэр 26 майда суракка чакырылып, андан кийин камалганы айтылган. Сизде мурда мэрлердин баары камалып атат, сиз корккон жоксузбу? Мен корккон жокмун. Мен таза иштейм. Ушул мен убактым 2 жыл экен. 2020 жылы жаңы выбор болот. Ошол убакка чейин мен таза иштеп берем. УКМК Бишкек шаарынын мэриясында жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө кылмыштарды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иш-чара жүргүзгөн. Натыйжада айрым курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө элиталык көп кабаттуу турак үйлөрдү куруу үчүн муниципалдык жер тилкелери берилгендиги боюнча коррупциялык жана мыйзамсыз байуу фактылары аныкталганы айтылды. Мындан сырткары, мурдагы мэр кызмат абалынан пайдаланып муниципалдык ишканалардын жана курулушту көзөмөлдөөчү органдардын жооптуу кызматкерлерине кысым көрсөтүү менен көп кабаттуу объектилерди курууга уруксат алган. Коррупциялык схеманын натыйжасында Сурахматовдун активдери жана анын жакын туугандарынын кирешелери кескин көбөйүп, болжол менен 50 миллион АКШ долларына бааланган деп айтылат УКМКнын маалыматында. Слуга закона сбился с пути. Как это банально. Буга байланыштуу экс-мэр УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген учурда аталган кылмышты жасоого катышкан адамдардын жана алар тарабынан мыйзамсыз алынган мүлктү аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чараларынын комплекси жүрүп жатканы кошумчаланды. Садыр Жапаров чегара жаңжалында өрттөлгөн Максат айылынын эли менен жолукту. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 27 майда Кыргыз-Тажик тилкесинде болгон окуяларда жабыркаган Баткен облусунун Лейлек районунун Максат айылына барды. Сен аны кайдан билесиң? Жана тур. Мамлекет башчысы талкаланган объектилерди, анын ичинде өрттөлүп кеткен мектепти көрүп, турак жай имараттарынын жана билим берүү объектилеринин курулушу, 100 орунга эсептелген 2 кабаттуу жаңы балабакчанын долбоору менен таанышты. Президент жергиликтүү тургундар менен жолугушууда мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери жөнүндө кеңири айтып берди. Жапаров бир дагы жергиликтүү тургун жардамсыз жана колдоосуз калбай турганын белгиледи. Сильное заявление. Барылашуу учурунда жергиликтүү тургундар өткөн окуяларда жабыркагандарга колдоо көрсөттү. Ошондой эле жеке мүнөздөгү бир катар маселелерди көтөрүштү. Алар мамлекетке жана өлкөнүн ар тарабынан гуманитардык жардам жөнөткөн кыргызстандыктарга ыраазычылык билдиришти. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мамлекеттик түзүмдөрдүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө жолугушууда айтылган маселелерди чечүү үчүн бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле бардык объектилерди мерчемделген убакытта калыбына келтирүү, куруп бүтүрүүнү талап кылды. Баткендин чегарадагы айылдарынан 140 бала ысык көлгө эс алууга кетти. Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен аймагында 28-30 апрель күндөрү болгон окуядан жабыр тарткан үй бүлөлөрдөн 140 бала ысык көлгө эс алууга жөнөп кетти. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Балдардын эс алуусу өлкө президентинин демилгеси жана колдоосу менен ишке ашууда. Облустун чек аралаш аймактарынан барган 140 бала 6 мугалим 10 күн бою ысык көл облусунда эс алууда болушат. Андан соң балдар Баткен облусунун Кадамжай районунда жайгашкан Семетей лицейинде дагы 15 күн эс алышат. Ну, слава богу, кажется, happy end. Балдарды өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, район шаарлардын жетекчилери узатышты. Балдар ош, тамчы, аба каттамы аркылуу барышат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон чекит KGZ, кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.